Assalamu alaikum. Арбаңыздар, бир тугандар, Орозонун акыркы күнү менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Бул Ташкыя айылынын башталышы, Кравцова көчөсүнүн башы. Бул жерде мечит бар. Ошо мечиттен өткөндө эле мына ушул жерде баягы бир мойкада жашаган, автомойкада жашаган үй-бүлө жардамга муктаж деп тартып чыгардым эле. Анан ошол мойканы иштеткен ишлерби, кимиси билбейм, бияктагы үй-бүлөгө видеоңорду чыгарбагыла деп айтканынан ошондо өчүрүп салганбыз. Мына азыр ошол квартира мына ушул Кекеев Вали көчөсүнүн 3-дарегине көчүп келишиптир. Бул жерде деле ошо бирөө убактылуу кирип жашап тургула деп берген батир окшойт. Батирдин акыбалын өзүңүздөр көрдүңөр. Бул деле аябай эле эски үй экен. Бирок ушул жерге баш калкалап турган кездери азыр мен бир көрсөтүп сиздер менен кайра тааныштырып келейин. Буяка жаңы эле көчүп келишиптир. Бул үй суук экен. Эки эле бөлмө экен, еще бунусу кире бериш. Бул жерде бир эски печкасы менен экен. Азыр бул жерде да кирип көрсөтөлү. Аякты жыйнап тазалап атышыптыр. Ошол бир комнат. Ушул жерде терезелер деле аркырап суук кирет экен. Ушинтип ушул жерде баш калкалап күн өткөрүп турган кез экен. Мынакей 4 бала менен 5 бала менен. Аларкада өзү оруйт. Ден соолугу аябай. Ден соолугуна да жардамга муктаж. Өзүңөр бир кайрылып койсоңор болот эле. Жардам берип койсоңор жакшы болот эле. Менде бөйрөгүм ооруп иштей албай атам. Сууда иштеп жүрдүм да жылдан бери. Айла кетип ошондон сурап коеюн дедим. Бул үйдү деле ошо бир убакыт жашап турла деп берди го. Убактылуу жашап турла деп берди. Ошондой достор акыбалы мынакей. Ушундай экен. Мынакей балдары, кыздары. Ошол карточкасын же М-банкын мен жазып коем. Анан ошол колуңардан келген акчаңарды которуп Карызга да бат. Ошо видео. Ооруктатышыптыр балдар.